Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окурман окуучуларым. Жакшы эс алып турдуңарбы? Бүгүнкү маанайыңар жакшыбы? Онлайн сабак окуганга даярсыңарбы? Анда бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы фонетика, тыбыштардын бөлүнүшү. Сабагыбыздын максаты өтүлгөн темаларды эсиңерге саласыңар, фонетика боюнча алган билимиңерди тереңдетесиңер, сулуу жазууга аракет кылып, таза, тыккан жазууга тарбияланасыңар. Фонетика бул тилдеги тыбыштардын жасалышы, тыбыштык системасы, тыбыштын өзгөрүүлөрү жөнүндөгү тармагы. Ал грек тилинен алынып, үн деген сөздү билдирет. Тыбыштарды жазууга катышкан органдарыбыз сүйлөө органдары деп аталат. Сүйлөө органдарына дем алуу органдары, үн түйүндөрү, алкым, ооз жана мурун көңдөйү, борбордук нерв системасы кирет. Жазууда, сүйлөөдө баарыбыз сөздөрдү колдонобуз. Сөздөр өзүңөр билгендей, тамгалардан куралат эмеспи? Ал эми белгилүү бир тартип боюнча кабыл алынган тамгалардын жыйындысы алфавит деп аталат. Кыргыз алфавити орус алфавитинин негизинде түзүлүп, 3 тамга кошулган. Ö, ü, ың. Тыбыш жана тамга. Сөздөгү айрым-айрым угулган үндөр тыбыш деп аталат. Тыбыштарды белгилөө үчүн алынган шарттуу белги тамга деп аталат. Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар экендигин силер билесиңер. Үндүү тыбыштар жалаң гана үн катыш айтылган тыбыштар үндүү тыбыштар деп аталат. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. Ал эми үндүү тыбыштардын бөлүнүшү, кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштардын бөлүнүшү тилдин, эриндин, жаактын жана үндүн созулушуна карай 4кө бөлүнөт. Демек жалпысы болуп 8 болуп кетет. Тилдин катышына карай жоон үндүүлөр жана ички үндүүлөр болуп бөлүнөт. Жоон үндүүлөрдү айтканда тилдин астыңкы тишке тийбей, артка карай тартылып, тилдин түбү бир аз өйдө көтөрүлөт. Ал эми ички үндүүлөрдү айтканыбызда тилдин учу алга карай бир аз жүткүнүп, тилдин ортосу таңдайды көздөй көтөрүлөт да, өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ичке чыгат. Эриндин катышына карай эриндүү үндүүлөр. Кыргыз тилиндеги айрым үндүүлөрдү айтканыбызда, эки эрин чормоюп алга жүткүнчүктөйт. Булар эриндүү үндүүлөр. Ал эми айрым үндүүлөрдү айтканыбызда эрин артка жыйрылып, аба эркин чыгат. Башкача айтканда, эрин такыр катышпайт. Бул эринсиз үндүүлөр. Жаактын ачылышына карай кең үндүүлөр. Жаактын кең ачылышы менен жасалган үндүүлөр кең үндүүлөр. Ал эми жаактын кууш ачылышы менен тилдин өйдө көтөрүлүшү аркылуу жасалган үндүүлөр булар кууш үндүүлөр деп аталат. Үндүн созулушуна карай созулма жана кыска үндүүлөр. Кыска үндүүлөргө караганда созулуп айтылган, өз алдынча фонемалык касиетке ээ болгон үндүүлөр созулма үндүүлөр болот. Ал эми созулуп айтылбастан, кыска айтылган үндүүлөр булар кыска үндүүлөр болот. Үнсүздөрдүн бөлүнүшү. Кыргыз тилиндеги үнсүз тыбыштардын жасалуу ордуна, жасалуулугуна, үн менен шыбыштын катышына карата 3 топко бөлүшөт. Биринчи топ үнсүздөрдүн жасалуу ордуна карай бөлүнүшү. Кош эринчил үнсүздөр, тиш эринчил, уччул үнсүздөр, орточул үнсүздөр, ошондой эле түпчүл үнсүздөр. Кош эринчил үнсүздөр бул тыбыштар астыңкы эриндин үстүңкү эринге тийишкен абалынан жасалат. Тиш эринчил үнсүздөр болсо, бул үнсүздөрдү айтканыбызда астыңкы эринибиз үстүңкү тиштерге тийишип айтылат. Уччул үнсүздөрдүн айрымдары тилдин учу тиштерге же таңдайдын алды жак бөлүгүнө тийишкен учурда жасалса, айрымдары ушул органдардын бири-бирине анча тийишпей жакындашкан абалында жасалат. Орточул үнсүздөр бул тыбыштар тилдин орто бөлүгү таңдайга жакындап көтөрүлгөн абалда жасалат. Ал эми түпчүл үнсүздөр
тилдин түпкү бөлүгү жумшак таңдайга тийишкенде же жакындап көтөрүлгөндө жасалат. Экинчи топ үнсүздөрдүн жасалуулугуна карай бөлүнүшү. Үнсүздөрдүн жасалуулугуна карай жарылмалар, жылчыкчылдар, мурунчулдар, капталчыл, дирилдеме, бириккен үнсүздөр болуп бөлүнөт. Жарылма үнсүздөр бул тыбыштарды айтканыбызда аба бири-бирине кептелип, бириккен органдардын арасын жарып чыгат да, бири-бирине кептелип турган органдар эрин тил менен таңдай же тил менен тиштер тез ажырап кетет. Жылчыкчыл үнсүздөр, жылчыкчыл үнсүздөр сүйлөө органдарыбыздын бири-бирине тиер-тийбес болуп жакындашынан, өтө кууш жылчыкташынан жасалат. Мурунчул үнсүздөр буларга м, н, ң тыбыштары аба мурун көңдөй аркылуу өткөндө жасалат. Капталчыл үнсүздөрүнө бир гана л тыбышы кирет. Бул үнсүздү айтканыбызда тилдин учу үстүңкү тиштерге такалып, аба тилдин эки капталындагы ачыктар менен өткөндө жасалат. Дирилдеме үнсүздөргө дагы бир гана р тыбышын киргизебиз. Себеби бул үнсүздү айтканыбызда тилдин учу дирилдеген абалда болот. Бириккен үнсүздөр буларга ч, ж, ыс тыбыштарын киргизебиз. Ал эми уяң үнсүздөр буларга ый, л, м, н, ң тыбыштары кирет. Бул үнсүздөр шыбышка караганда үндүн көбүрөөк катышып айтылышы аркылуу жасалат. Каткалаң үнсүздөр үн катышпай, жалаң гана шыбыш аркылуу жасалган үнсүздөр. Ал эми жумшак үнсүздөр шыбыш менен үндүн кошулушу аркылуу жасалган үнсүздөр. Түгөйлүү үнсүздөр, кыргыз тилиндеги түгөйлүү үнсүздөр булар б, п, в, д, т, ж, ш, з, с. Булардын айтылышы бири-бирине жакын болгондуктан түгөйлүү үнсүздөр деп аталат. Ал эми түгөйсүз үнсүздөр л, м, н, ң, y, r, х, ыс, ж жана ыт, ш тыбыштары. Балдар, мен тема түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Себеби биз буга чейин эле фонетика боюнча маалымат алганбыз, фонетикалык талдоо жүргүзгөнбүз. Ошондуктан азыр кайрадан силер менен фонетикалык талдоо жүргүзөбүз. Фонетикалык талдоо жүргүзгөндө биз билебиз, сөздөрдү эң биринчи канча тамга канча тыбыш бар экендигини аныктап алабыз. Андан кийин сөздөрдү муунга ажыратабыз. Муунга ажыратканыбыздан кийин анын кандай муун экендигин аныктайбыз. Ачык муун, жабык муун же болбосо туюк муун экендигин. Андан кийин ар бир тамгаларга мүнөздөмө беребиз. Мисалы үчүн ойно деген сөздө 4 тамга 4 тыбыш бар. Үндүү тыбыштар о. Ал эми үнсүз тыбыштар ый менен н. Үндүү тыбышка мүнөздөмө беребиз. Жоонбу, ичкеби, кеңби, куушпу, эриндүү, эринсиз, кыска же созулма экендигин табабыз. Андан кийин үнсүз тыбышка мүнөздөмө беребиз. Жумшак, каткалаң, түгөйлүү же түгөйсүз экендиги боюнча. Балдар, азыр мен силерге тапшырмага ырда булут деген сөздөргө фонетикалык талдоо жүргүзүүнү беремин. Ушул эки сөзгө талдоо жүргүзүп болгонуңардан кийин сөз түрдө мага жөнөткүлө. Андан кийин кошумча үйгө жазууга өзүңөр каалаган эки сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзөсүңөр. Фонетикалык талдоону жүргүзүп болгондон кийин сөзсүз түрдө мага жөнөткүлө балдар.